болушу жана ушундай чечим болду эми мамлекет башчылыгынын жетекчиликтин чечимине баардыгыбыз баш ийишибиз керек. Биз солдатбыз, кайсы жерде кызмат берсе дайыма ошол мамлекет үчүн, эл үчүн кызмат кылганга даярбыз. Шаарыбыздын тургундары актив. Ушул бүгүн Таланасабек айткандай, бул биздин президентибиздин решениясы болду. Ушундай бош шаарга ушул мэр болуп келип калышыма. Эми мен ойлойм, ушул силердин колдооңор менен бир команда болуп ушул Талай Насилбекович жасаган иштерди биз дагы улантып, ушул бир жакшы нерселерин андан ары улантып, ушул шаарыбызды оңдоп, эң эле ушул бул шаардын жашоочулардын жашоосун жөнөкөйлөтүү жана ыңгайлуу жашоого алып келишибиз керек да. Ушул шаарыбызда элибиз коопсуз шаарда жашаш керек. Мен ойлойм, ушул жашыл шаар болуш керек, таза шаар болуш керек эң негизи. Ушул шаарыбыз инфраструктурасын жакшы көтөрүп, жакшы өнүктүрүп алсак, андан ары шаар өзү эле салынып курулуп кетет го деп. Анан ушу мен силер менен иштешкенге өзүм дагы даярмын. Ушул өзүмдүн тажрыйбам менен, өзүмдүн ушул буга чейин иштеген иштерим. Анан ушу эң негизгиси ушул жалгыз адам өзү эчтеке кыла албайт экен. Команда болсо, ошондо ушу шаарды дагы астыга, дагы алдыга жылдырабыз деп. Ушул рахмат силерге дагы ушул бизге мага ушундай ишеним көрсөтүп атканыңызды. Ушул мен ойлойм, жакын арада жакшы жыйынтыктарга жетишебиз го деп. Мынандай болсо жакшы болот эле деген элдин пикирин эске алуу менен мыкты уул кыздарын алып чыгып, мына жерге келип иштеп, мынандай башкарып, элге кызмат кыл деп алып келет. Бүгүн эсептеп, мынанча мектеп, детсад, оорукана колунда бар адамдарды көтөрүп, элдин демилгеси менен инвесторлорду шаарга мэр болуп келгендер өзүн алып келип отурулгандыгы дагы элдин адилет калыс баа бере билгендиги. Ош шаарынан Бишкек шаарына мэрлик кызматка барып, мына ошол барган жериңизде сый урматка ээ болуп, жасаган аракеттериңизди колдой турган тааныш билиштерибиз бар. Ошолор элдин журттун атынан биздин мына балабыз келген, шүшіңер үйгіпті болсын, жүзіңер жарық болсын, ел жұртымыз аман болсын, ел жұрт аман болсын, ошы ел ішінде ошы жерде отырған жетекчілер, шаардың елі, обласымыздың, Кыргызстандың елі аман болсын. Құдай ұшы біздің өкімет басшылары, президенттерімізге мысат беріп, бір жақшылықтарға бөлінсін. Бекерінен ұшыл Халыл деген ağzını айтып кеткен. Өкімет жұрт жетекчилери ынтымак болсо, ошол элдин бактысы. Ошолор ынтымак болсо, ошолордун иштегилик болсо, биздин элибиздин бактысы. Дайым элге журтта акыбет менен кызмат кылып, колуңардан келишинче жеңилин жерден орун колдон алып, дайым элдин журттун кызматын кылып жүрө бергиле. Дайым кандай ойлоруңар болсо, кандай максаттар болсо ишке ашсын. Жүзүңөр жарык, туңар бийик болуп, дайым алгалап, жеңиштүү болгула. Амин. Болсун.
Elin tuttuğumuz matan kadar oynap kurup iyilik üstüne görüyorsun. Sizlerle de çok rahmet. Ruhsat versenizler anda oturup koysa orada, ha? Canım. Sola git. Tesla canlı. Yani iyilik olsun ona. Oturun. İyilik olsun. İyilik olsun. Akşamda yok. Ya, daha bir batarya. Akşamda yemek olsun. Avcılıkta yerin ilgiliğin, çok rahat bilgen, talep için başlap koygan işlerini ulanıpan, çok işlerini başlap koygan için kanunlanış gerek bolup turadi. Sen bununla ilgili yapmalısın. Bana söylenen aman, qanday tilak qilsan, qanday niyet qilsan, qabul olsun. Çok üstüne жүрген. Ben daha qo'shimchalab qo'yay. Ana shu kabinetde ko'p kishilar o'tirib ketgan. Har qanday dengeldagi. O'shalardan eng mıqtılarının, жақшыларының жолын жолдап улантып, şu yerde Sultan İbrahim'in Temirbek Kudaybergen'in oturgan kabinetleri oldu. Oşalardan arvaqtары koldup jülöp жүрсün. Şu yerde tegereğinizde Talabek Nasırbek'ti koldup aytkanınday bolup жүрген aparat en mıqtı. Oştun eli jurtu jana ayttım, kadrlardı dayardooga öz salımын koşup жүрген деп. Şu Akjoltoy bolunuz elge jurtka. El sizge Akjoltoy bolsun. Oşo uluu adamdardın jolun joldogon Kırgızdın mıqtı jigitlerinin aldыңkı çeginde kayсы jerde bolsoңor dagı bargan jeriңерде sözüңөр ötümdүү, жүзүңөр жарык, ийгиликтин, жеңиштин, ынтымактыктын, биримдиктин üstünde болуп жүргүлө болот. Akjoltoy bolsun. İyilik olsun anda, birden жақшылықтардан orada Siz kişine ayağımday. Эми Ошко мен буга чейин келип жүргөм. Ошол Ошто бир нече жол болгом. Оштун эми проблема бардык жерде бизде бирдей эле проблемаларыбыз бар. Ушул суу маселеси, жолдор маселеси, ушул жашылдандыруу маселеси, коопсуздук. Ушундай бир өгөйлүү чоң мындай бир социалдык маселелер бар. Мунун баарын мен ойлойм биз чечебиз. Өзүбүздүн билимибиз да жетет муну чечкенге, өзүбүздүн мындай команда менен алып кеткенге мен толук ишенем. Ушул мага дагы мэриянын биздин мэриянын муниципалдык кызматкерлери дагы мунун баарын буга чейин эле чечип келишкен. Муну жардам берет го деп. Да, уруксат берсеңер, ушуга чейин башталган долбоорлор улантылабы? Биринчиси, анан экинчиси, жаңы жетекчи келгенде эле кызматкерлерди алмаштыруу, орун алмаштыруу болот го, ошондойго кандай мындай карайсыз? Эми албетте жана кадровый перестановкалар бул болчу нерсе. Мен ойлойм, Талабек Насырбекович дагы ушул борбор жакка кетип атып, өзүнүн кадрларын барким
ошол жактан көргүсү келер, ал дагы ошо өзүнүн командасы менен көрүнүп калган, иштеп калган адамдар болсо. Мен дагы албетте өзүм ушундай бири-бирибиздин тилибизди табышып иштеп кеткенге, иштеп кете алсак, биз албетте иштейбиз. Долбоорлор албетте, ошол долбоорлор Акбурага токтолуп кетиңизчи. Уникалдуу шарттар үчүн 250 миллиондук көп суммалуу долбоорлор бар да. Ошолор менен тааныштыңызбы? Кандай аракеттер жүрөт, мисалы шарк казынасына? Мен азыр мунун баарын мындай толук тааныша элекмин, бирок билем ушундай проекттер бар экенин. Бул проекттерди албетте улантыш керек. Ошол жакшы жагынан улантыш керек. Муну ошол проекттер токтобош керек. Анткени бул эл күтүп аткан проекттер, элге мындай муктаж болуп аткан проекттер да. Анан мунун баары эч бир токтобостон, эч бир тоскоолдук болбостон улантыш керек. Элдин кызыкчылыгы үчүн болгон проекттер баардыгы болгон. Албетте, ошо. Анан дагы бир суроо да, мисалы Ош шаарынын мэрлигине башка да бир катар талапкерлер мындай айтылып жүргөн болчу. Анан мындай сиздин келип калышыңыз коомчулукта капыстан гана мындай маалымат болуп чыгып калды да, сизге конкреттүү ким сунуш кылды, анан кийин эмне үчүн мындай сиздин немеңизге токтолду да, эмне үчүн сиз мэр болуп келдиңиз, мындай убактылуу болсо дагы. Эми бул сунушту мага биздин Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нургузоевич сунуштады. Мен бул сунушту отказ бере алган жокмун. Анткени бул жерде Ош шаарыбыз бул экинчи борборубуз деп коет. Бул жерде дагы абдан чоң жоопкерчилик бар. Бул жерде дагы абдан мындай мамлекетте негизги шаарлардын бири. Мен эмне келип калганымда эми балким бул деле туура нерседир. Ушул буга чейин ар кайсы маалыматтар, ар кайсы адамдарды аттары айтылып жүрсө, бул шаар чечилип, айтылып чечилип келгени дагы мен ойлойм бул туура депчи. Анан дагы бир суроо да, мисалы сиз убактылуу азыр турасыз, бирок бүгүн сессия болот, балким сизди бекитет мэр кылыпчы. Анан конкреттүү кандай пландарыңыз бар? Бир 2-3 тармак боюнча мисал бере аласызбы? Эми конкреттүү пландар бул эмне? Бул мен жана айтып кеткендей, ушул элдин жашоосун жеңилдетүү, ыңгайлуу жашоого алып келиш керек. Элге мына азыр цифровизация убагы. Канча деген ушундай бир жеңилдетүү жолдору менен, ушул санариптештирүү жолу менен элдин жашоосун жеңилдетишибиз керек биз биринчиден. Экинчиден ушул жанагы социалдык проблемалар. Бул проблемаларды биз ушул суу маселеси, ошол эле коопсуздук маселеси болот. Ошол эле жарыктандыруу, жолдорду оңдоо, элге мындай бир ыңгайлуу шаар болуш керек да, Ош шаары. Шаар ыңгайлуу болуп, элге ыңгайлуу условиялар түзүлүп берилсе, мен ойлойм, андан ары шаар өзүн өзү эле көтөрүп, баягы бизнесмендер өздөрү ушул шаарга инвестиция кылганга өздөрү даяр болот го деп. Анан эң негизгиси ушул жанагы биз ушул бюрократия деп коет, ошону жоюшубуз керек, жоготушубуз керек. Баягы муниципалдык ишканаларга кайрылганда ушу элдин көйгөйү бат-баттан чечилиш керек. Иштөө тартибинде ушул Ош шаарынын мэриясына бир өзгөрүү киргизесизби? Мисалы жана кадрлык өзгөрүүлөр дагы болот дедиңиз, иш алып барууда кандай өзгөрүүнү сиз сунуштайсыз? Эми аны мен ойлойм, ушул азыр жакын арада киришип, ушул биякта өзүмдүн аппараты менен кеңешип, бир жыйынтыктарга келебиз го деп. Соц тармактарда да айтылып атат, ошол сиздин мэр болуп келишиңизге күзүндө өтүүчү шайлоого байланыштуу болушу мүмкүн депчи, сиз мага кандай комментарий бересиз? Деми шайлоодо мен эң негизгиси бул жерде бул партияга, тиги партияга тартпай шайлоону таза өткөрүшүбүз керек. Мен мэр катары биякта максатым ошол, шайлоону таза өткөрүү. Мурдагыдай кайра подкуп дегендей жок кылуу, объективно, таза, кайсы партия келбесин, кайсы кандидат депутат болуп келбесин, ушул шайлоодо таза келсин, ошол шайлоону таза өткөрөлүк. Мен максатым ушул. Жаңы мэрден таза суу маселеси чечилет деп күтсөк болобу ошондо? Аракет кылабыз албетте.
бул эң негизги маселелердин бири экен ушул Ош шаарында. Мага дагы ушул көп журналисттер дагы ушул боюнча суроону көп берип атышат. Албетте таза суунун маселесин чечиш керек. Элге мындай таза иче турган, булганбаган таза суу жеткиришибиз керек. Сиз үчүн деле күтүүсүз болбойбу? Урматтуу журналисттер, урматтуу шаардыктар, шаардын тургундары, мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой бүгүн мындай бир тарыхый окуя болуп атат десек болот. Бул урматтуу президентибиздин Садыр Нуркожоевичтин чечими болду. Мен үчүн дагы мындай күтүүсүздөн болгон чечим, бирок мен ойлойм мындай туура чечимдердин бири деп. Эми өзүңүздөр белгилүү болгондой биз солдатпыз, мамлекет үчүн мамлекет башчыбыз кайсы кызматты бербесин, кайсы жака айдабасын, ошол жерде эл үчүн, мамлекет үчүн иштегенге даярбыз деп. Мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой мен 2018-жылы июль айында тагыраак айтканда мына 3 жыл мурун ушул Ош шаарынын мэрлигине кызматка да шайланып ишти баштаганбыз. Эми келгенде эле мен элге биринчи убада бергем, ушу билим берүү сапатына көңүл бурайлы деп, мына 3 жыл аралыгында өзүңүздөргө белгилүү болгондой ушул 5 бала бакчанын курулушун бүтүрүп, анын 3-өөнү ишке бердик. Экөө жакын арада берилет, дагы 2 бала бакчаны баштадык да. Мындайча айтканда 3 жылдын ичинде 7 бала бакчаны баштап атабыз. Андан сырткары ушул шаардын инфраструктурасына көңүл бурайлы деп, эл үчүн ыңгайлуу шарттарды түзөлү деп, алгач биздин эң ушу борбордук парк болгон Токтогул паркын реконструкция жасадык. Ири долбоор мына Акбура, биз Ош шаарынын эли Акбура менен сыймыктанабыз. Ушул элдин колдоосу менен, шаардык кеңештин депутаттарынын колдоосу менен ошол Акбуранын долбоорун баштаганбыз. Кудай буюрса бунун дагы акчасы толук чечилип, мына жарымына келип калды. Мына жаңы келген мэр ушуларды толук бүтүрөт деген ойдобуз. Шаардагы мына жакын арада Салиева көчөсүндөгү ХБКдагы чоң ири долбоорду баштадык. Бунун дагы акчасын чечип бердик. Мына бул дагы жакын арада ушул жыл ичи бүтөт деген ойдобуз. Эми айта берсе мындай техникаларды алдык. Шаар үчүн тазалык ишканаларга, муниципалдык ишканаларга мына ошолорго ыңгайлуу шарттарды түзүп берели деп ошол техникаларды алып бердик. Эми бардыгын кыйраттык дегенден алыс болушубуз керек. Дагы али аткара турган иштерибиз көп астыда. Мен ойлойм жаңы мэр бардыгын улантып, мындан дагы жакшы иштерди аткарат деп. Можно бир суроо берип калайын. Ошо соцсеттеги сөздөрдү айтпай кетпесек болбойт. Мисалы, ушунча жакшы иштер болсо дагы баары бир эле кече алмашты кызматка которулду дегенде эле биринчи таза суу маселеси аябай коомчулукта кызуу талкуун жаратты. Ушул таза суу маселесин баягы мурунку мэрлерде да кеткенде кийин да маселе козголгон. Балким кетип атат, ачык айтасыз, эмне маселе болуп атат ушул жерде? Эми бул ошол убагында таза суу бул Ош шаарында эң чоң көйгөй. Бунун мен ачык айтайын, эми ошо Азия өнүктүрүү банк аркылуу акча каржыланып, бирок проектиде кемчилдиктер кеткен. Ошол кемчилдиктерди жоюу боюнча биз кайра эксперттерди чакырып, ошо Азия өнүктүрүү банкы менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, алар кайрадан мына 3,5 миллион долларды чечип беришти. 500 миллион берилди, 500 миң долларды. Бул азыр ошол жердеги хлораторду жасап бүтүлдү. Мына 3 миллион доллар дагы жогорку кеңештен ратификация болуп чечилди. Бул мына жакын арада акчасы берилип, бул иш башталат. Мындайча айтканда, ошол маселе чечилди. Эми буну ишти улантып бүтүрүп коюш керек, аягына чыгарып. Ушуга кемчиликке жол бергендер эмне болду? Эми буну укук коргоо органдары баасын бериш керек, кимдерде. Кайсы бир ошол мезгилдеги мөөнөтүнө карабай, ошол кезде кетирилген заказчиктер болобу, проектировщиктер болобу, сөз жазасын алыш керек да. Ошол кезде кетирилген кемчилдиктер болгон. Бирок Азия өнүктүрүү банкы ошол кемчилдиктерди мындай эске алып, ошол акчаны чечип берди. Мына өзүңүздөр жалпы эл, журналисттер, бул сиздер элдерге туура түшүндүрүп маалымат жеткизилер. Эң негизгиси ушу мамлекет тарабынан ушу акча чечилди да. Мына жакын арада ушул акчаны шаардык мэрияга берүүсү күтүлүп атат. Берсе, мына биздин УКС аркылуу ушул иштер бүтүрөт. Бул жалпы эл дагы азыркы мезгилде таза суунун баркын айрыкча Ош шаары билип калды. Журналисттер, сиздер дагы ушул келген акчаны, инвестицияны көзөмөл кылып, мурунку кемчилдиктер кетпеш керек. Бирок дагы айтышыбыз керек, 100% Ош шаарында суу чечилет дегенден дагы алыс болуш керек. Бул ошол баягы сел түшкөн колоттордон алып өтүп, ошо Папан суу сактагычтын
астынан алып келет сунучу. Анан эгер баз бүгүнкү күндө мына климат өзгөрүп туруп, мына Папан суу сактагычтын өзүнө ошо Кожокеленден келген суулар булганып, кээде бир аргасыз өчүргөнгө мажбур болуп атабыз. Ушуну да эске алышыңар керек. Ал эми толук 100% чечиш үчүн буну чоң каражат керек. Буну бул проекттин долбоору да даярдалган экен. Бул Өзгөндүн Куршап айылынан алып келе турган. Бул жерге миллиард деген акчалар кетет да. Ушу бир 80-90% Кудай буюрса, мына Ош шаарында таза суу жакын арада чечилет деген ойдобуз. Сиздерге дагы бир жолу чоң рахмат, ишиңерде ийгилик болсун. Ушул мурдагы эле мэрге берген суроомдо, мисалы, сиз өзүңүз дагы айттыңыз эле, депутаттар колдосо, Ошко кайрадан мэрликке коем кандидатурам депчи. Анан конкреттүү сизге президент өзү чалып сунуштадыбы же министрлер кабинетинин төрагасы ким тарабынан сунуш болду, анан кандай тапшырмалар берилди? Бишкек шаары биздин борборунда. Эми мен жана сөзүмдө дагы айттым, президентибиздин чечими, анан бул ушу кабинеттер министрлеринин төрагасы Улугасамды чакырып ушундай чечимдер кабыл алынды деп айтты. Биз эми баш тартпадык, макул болдук. Эми борбор калааны Кудай буюрса жашырынын кереги жок. Ошол жерде убактылуу милдетин аткаруучу бул баратабыз. Анан ал жерде да депутаттар колдоо ишенич көрсөтсө, Кудай буюрса шайланып калсак, ошол борбор калаадагы эми бардык жерде эле көйгөйлөр бирдей. Ошол борбор кала үчүн болгон аракетибизди кылып иштерди жасайбыз деген ойдобуз. Ротациянын кадрларга тиешеси бар, башкача айтканда командаңызды алып кетесизби да? Эми кээ бирки иштеген кадрларды, жардамчыларды мындай бир эки-үчөөнү азыр кошо алып кетип атам. Анан эми калган иш үстүндө көрөбүз да, бар. Анан дагы бир суроо, мисалы, ар бир мэрде мындай пландалган иштер болуп атат да. Мисалы, сиздин ушул мэрлик кызматыңызда эле бир топ окуяларды баштан кечирдиңиз. Төңкөрүштөр болду, кандайдыр бир тополоңдуу окуялар болду. Анан сиз мындай аткара албай калдым деп аттең кылган кайсыл иштер калды? Мисалы, эми ар бир нерсе мына 3 жылдын аралыгында өзүңүздөр күбө болдуңуздар, аябай оор мезгилдер болду. Бул ушу 2 жылга жакын эпидемиологиялык кырдаалына оор болуп, ушул пандемия менен күрөштүк да. Мындайча айтканда көптөгөн ишканалар токтоп, 1 жылга жакын мына курулуш компаниялар, кызмат көрсөткөн ишканалар бардык токтоп, мындайча айтканда казынага бир топ зыяндар келди да. Ошол тоскоолдук болду. Андан сырткары мына саясий компаниялар аябай көп болду. Аягы мына төңкөрүштөр менен болду. Мындайча айтканда 3 жыл мен үчүн 3 күндөй өттү. Бирок ошого карабастан мына элдин жардамы менен, активдин жетекчилердин, жалпы мамлекеттик муниципалдык кызматтардын аракети менен биз ушу мамлекет тарабынан коюлган план тапшырмаларыбызды ошол жылына койгон, өзүбүздүн астыбызга койгон максаттардын бардыгына жетип аттык. Ошолордо аракет кылып иштерди аткардык. Эми баягы баштаган долбоорлор, эми мындай сиз айтып берген суроого жооп берейин. Эми ичим ачышканы ушул баштаган чоң ири долбоорлор мындай аягына чыкпай калды. Мен ойлойм, эми азыркы келген жаңы мэр Алмаз Шембеков да тажрыйбалуу, Балыкчы шаарында мэр болгон, көптөгөн мындай жетекчилик кызматтарда иштеген жаш, энергичный жигит. Кудай буюрса, бул сөзсүз ушул биз баштаган иштерди аягына чыгарып коет деген ойдобуз. Рахмат да баарыңарга.